Мөөнөт номурда президенттик шайлоону өткөрүүгө жалпысынан 3.567.138 бюллетень даярдалды. Бишкек шаарына 417.341, Ош шаарына 151.168, Жалал-Абад облусуна 667.265, Ош облусуна 723.620, Баткен 297.574, Нарын облусуна 202.710, Ысык көл 308.091, Талас 158.054, Чүй облусуна 592.155. Ошондой эле чет өлкөлөрдөгү участоктарга 49.160 бюллетень жиберилди. 4.948 бюллетень Braille шрифти менен басылып чыккан. Текшерип, ушу автоматтык эсептегич урна аркылуу өткөзүп турабыз. Эгерде кайсы бир параметрлер боюнча, мисалы корголчу каражаттары, сапаттары же болбосо өңү боюнча эгерде стандарттарга биз Борбор шайлоо комиссиясында бекитилген формага жана текстке ылайык келбей калгандарды ошентип жокко чыгарылыш керек. Ал жокко чыгарылууда бул бюллетендердин санына тиешеси жок. Референдум өткөрүүгө да 3.567.138 бюллетень камдалды. 2 январда тизме порталына жайгаштырылган шайлоочулардын акыркы тизмесине негизделип 7.134.276 бюллетень жалпысынан даярдалган. Борбордук шайлоо комиссиясы аймактык шайлоо комиссияларына бюллетендерди акты менен өткөрүп берди. Бюллетендерди өткөрүп берүү ушул аймактык шайлоо комиссияларга атайын акты менен берилет. Такталган акыркы шайлоочулардын жана референдумдун катышуучулардын тизмесине ылайык саналып чыкты. Мыйзам боюнча ошол шайлоочулардын санынан 0,1% ашык эмес бюллетень кошумча кошулат. Бюллетендерди тынымсыз басып чыгаруу процессине БШКнын мүчөлөрү жана бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринен турган жумушчу топ тарабынан мониторинг жүргүзүлгөн. Шайлоо бюллетендери жана добуш берүү бюллетендеринин ар бирин автоматтык эсептөөчү урна анык таанышы үчүн атайын коргоочу боек менен сырдалып, жогорку деңгээлде корголгон. Ар бир жасалган партия даяр болгон сайын биз тестированиядан мондеп өткөзөбүз. Мисалы бул постоянно текшерилип. Жок, бул президентке даярдалган бюллетендер атайын асуудан бияктан өткөзүлгөн. Референдум боюнча бул башка асуудан бюллетендер текшерилип жаткан дайыма. Мөөнөт номурда президенттик шайлоо бюллетени түссүз, референдум өткөрүү үчүн бюллетень көгүш түстө болот. Алар баардык коопсуздук чаралары каралган атайын байланыштагы транспорт менен жерлерге жиберилди. Автандил Бактыбеков, Санжар Жолдошбек уулу, Самат Асанбай уулу, СТВ.